Салам, Субботица шаарынан, Сербия өлкөсүнөн. Бүгүн сиздерге бир тема, кызыктуу теманы ачып берейин деп чечтим. Азыр мен бир кичинекей токойчо парк, ошол жерге келдим. Бүгүн аба ырайы абдан сонун, ысык эмес. Анан сейилдегенче сиздер менен сүйлөшүп барайын деп чечтим. Бир аз сиздерге паркты көрсөтүп коеюн. Көрө, токой сыяктуу. Жапжашыл, абдан кооз. Негизи экинчи эле жолу келип атам бул паркка. Экинчи жолу келгендиктен бүгүн бул паркты толугу менен басып чыгып көрөйүн дедим. Өткөндө ортосуна келип карап, ушундай жер бар турбайбы деп койгом. Биздин тема эмне себептен 40 жаштан кийин арыктоо кыйын. Ушул теманы сиздерге ачып берейин дедим. Достор, бир нерсени айта кетейин. Негизи Инстаграмда мен дайыма өзүм аудитория менен сүйлөшүп турам. Суроо берип, алар мага суроо берип, мен жооп берип. Бирок YouTube каналда ушундай сүйлөшүүм жок экен. Ошондуктан сиздерден суранам, комментарийге ар дайым жазыңыз. Сурооңуз болобу, каалооңуз болобу, бир нерсе сиз үчүн жаңылык болдубу бөлүшүңүз. Анткени ошентип биз пикир алмашууга сонун мүмкүнчүлүк түзөбүз. Макулбу? Ошондуктан мен сиздерден комментарий күтөмүн. YouTube каналда кыргыз тилинде пикир алмашсак жакшы болот. Анткени Instagram орус тилинде, бул жер кыргыз тилинде болот. Достор, анда мен өзүмдүн тажрыйбаман баштайын. Мен негизи туура тамактанганды жакшы көрөм, аябай. Бирок туура тамактансам деле, ундан жасалган нерселерди көп жебесем деле, таттуу жебесем деле, көнүгүн да абдан регулярдуу жасаймын. Ошентсе дагы арыктабаган учурларым болгон. Анан ой жүгүрткөм, эмне себептен ушундай болуп жатат? Эмне себептен мен арыктай албай жатамын? Ошону түшүнүш үчүн албетте мага менин кесибим коучинг абдан жардам берди. Анткени коучинг бул позитивдүү психология. Позитивдүү психологияда биздин денебиз бир гана денеден турбайт, физикалык, биздин денебиз менталдык жана психикалык нерселерден турат. Ал үчүн биз мээбиз кандай иштейт, мээбиз эмнеге ынанат, мээбизге кантип туура багыт берсек болот. Ошолор жөнүндө дагы эске ала кетчү нерселер бар. Ошондуктан ошону эске алуу үчүн мен ошол жөнүндө бир аз сиздерге кабар берейин, макулбу? Анда эмесе, биз мээбизди ошо ынандырып койсок, ошо ишенип калгандыктан биз өзүбүзгө ошол нерсеге жол беребиз. Ал эми биз ал нерсени ынандырбасак, ишендирбесек, демек башка нерсени ынандырсак, анда биз азыр ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Кандай кылып алмаштырсак болот ошол ынанычтарыбызды? Албетте, бул жерде кээ бир техникалар бар. Техникалар жардам берет. Психологияда болобу, же коучингда болобу, биз ошол техникаларды колдонобуз. Андан соң мен кыскача эле сиздерге жалпы маалымат берип атам. Ал үчүн сиз мага коуч сессияга келсеңиз, сизге ылайыкташтырып, сиздин ынанычыңызга жараша биз ошол нерселерди талкуулап, ошол нерселерди түшүнүп, аныктап, чыгарып, анан аларды кантип алмаштырсак болот, кандай ынанычка алмаштырсак болот, ошол жөнүндө сүйлөшө алабыз. Мен тек гана өзүмдүн тажрыйбамды эле сизге айта алам. Менин тажрыйбам боюнча Брайан Трейсинин бир техникасы бар болчу, 10 максат деген. Ошол 10 максаттын ичинде мен билбейм, бир жарым жыл жаздымбы, канча убакыт жаздым, бирок ал жака бир максатын 10 максаттын бир максатында мен арыктоо боюнча жазган болчумун. Таң калыштуусу көп саякаттаган үчүн канча аракет кылсам деле арыктабастан тескерисинче толуп баштагам. Кыргызстанга барганда да Кыргызстандын тамагы абдан күчтүү келет. Нан, камырдан турат биздин тамактар. Ошондуктан абдан кыйын болгон. Бирок таң калдым. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, 3 ай өткөндөн кийинби, дагы деле улантып бергендиктен ошол техниканы азыр барган сайын арыктап баратканымды сезип жатамын. Достор, ушунчалык үмүттөнөм, сиздерге бүгүнкү видео ролик абдан пайдалуу болду деп. Албетте суроолоруңуз болот. Ал суроолоруңузду да жазыңыздар. Мен сиздердин суроолоруңузга жооп бергенге абдан каалаймын. Жана сиздер менен YouTube каналда ушинтип пикир алмашканды дагы каалаймын. Андыктан сиздерден суроо күтөм. Сиздин суроолоруңузга жооп берүү аркылуу ушинтип биз пикир алмашсак болот. Анткени мен YouTube каналда сиздер менен дагы кыргыз тилинде пикир алмашкым келет. Макулбу? Анда жакшы калыңыздар. Эмки видео роликте көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.